Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. 1-2-3 мүнөттөн кийин, элдер чогулгандан кийин, элдер өздөрүн отургандан кийин сиздер менен биз түз эфирибизди баштайбыз. Бүгүнкү биздин түз эфир көрсөтүүбүздө 2010-жылдагы окуялар, ошондой эле Баткен окуясы болгон, жакынкы арада болгон, ошондой эле Камбар ата кези, кымбатчылык, деги эле бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде кандай окуялар болуп атат, кандай окуяларга биздин эл, мамлекет туш болуп атат. Ошол боюнча биздин студияга Кыргыз Республикасынын 5-чакырылыштагы Жогорку Кеңешинин депутаты, коомдук жана мамлекеттик ишмер Жолдошова Жылдызкан Айтыбаевна келмекчи. Ошол менен сиздер менен чогуу түз эфирде биз кеп келгенде көрсөтүүсүн баштайбыз. Ага чейин келип өзүңүздөр даярданып отуруп, бүгүнкү күндө биздин Жолдошова Жылдызкан Айтыбаевна эмнелер жөнүндө сүйлөйт. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө биргестерде алар менен жакшы алака болгон мүкөлөрү жөнүндө, Садыр Жапаров жөнүндө эмне жөнүндө сүйлөйт. Ошондой эле жакынкы арада ошол Аспеков менен тиги Айгүл Жапарованын ортосунда кандай сөздөр болуп кеткен, ошол сөздөр кандай акыбалда турат, жана ошондой эле ошондой сөздөргө эмне жооп айтат. Мына ушулар боюнча Жылдызкан Жолдошова айтып бермекчи, биз андан ушул суроолорду бермекчибиз. Жана ошондой эле алдын ала айткан кептери боюнча Жылдызкан Айтыбаевна пресс-конференцияда ушул Камбар ата кези суунун башын бербесү боюнча, жана ошондой эле чек ара маселелери боюнча дагы ушул Баткен окуясы болуп кетпешин деп алдын ала айтып, чек ара маселесинде чек араны караш керек. Өзгөчө Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда мамилелерди карап, чек араны бекем турбасак, тажик тараптан кандайдыр бир коогалаңдар болуп кетиши мүмкүн деп алдын ала айткан сөздөрүн бүгүнкү күндө ушул коогалаңдан кийин анын ою кандай калды, ошол боюнча да биз суроолорду бермекчибиз. Андыктан сиздер баарыңыздар өз көзүңүздөр менен, өз кулагыңыздар менен угуп, түз эфирде бул жерде эч кандай жазалма, же болбосо монтаждалган эфир болбойт. Жылдызкан Жолдошова кандай айтса, биз ошондой сиздер аркылуу, сиздердин түз көргөн аркылуу, түз көрүүчүлөр аркылуу биз жеткирип бермекчибиз. Андыктан даяр турсаңыздар болот. Деги эле мына бүгүнкү күндө ушул элде эл тамырчы, эл калыс, эл ушул баардык жерин айтып турат. Бирок кандай болгон күндө дагы бийлик ага кандай жүргүзөт, мына ушул маселелер дагы бүгүнкү күндө бийликтин маселелери, ошондой эле бийликтин элге болгон камылгалары боюнча дагы биз мамлекеттик жана ошондой эле коомдо кандай акыбал болуп атканы боюнча коомдук ишмер Жолдошова Жылдызкан Айтыбаевна менен баштамакчыбыз. Ошондуктан көрүүчүлөр өзүңүздөр көрүп турсаңыздар болот. Түз соцсеттерден, Facebook'тан, YouTube каналдарынан ошондой эле сиздер бөлүшсөңүздөр болот. Бүгүнкү күндө бүгүн чындык айтылат деп күтүп атабыз. Себеп дегенде биз алдын ала анонс бергенде Жылдызкан Жолдошовадан биз чындыкты гана күтөбүз дешкен. А бүгүн Жылдызкан Жолдошова ошол чындыкты айтабы же жашырып коебу? Аны көрөрман, угармандар сиздер өз кулагыңыздар менен, өз көзүңүздөр менен көрөсүздөр. Андыктан даяр туруңуздар, биз даярбыз. Мынакей Жылдызкан Айтыбаевна Жолдошовна келип калды. Анда эмесе биз өзүбүздүн көрсөтүүбүздү баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрөрмандар, сиздер менен кеп келгенде автордук көрсөтүүсү аны мен Куттумидин Базаркулов алып барам. Ал эми бүгүнкү күндө биздин түз эфирдеги коногубуз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылышындагы депутаты, коомдук жана мамлекеттик ишмер Жолдошова Жылдызкан Айтыбаевна болмокчу. Саламатсызбы? Биздин студияга куш келиптерсиз. Рахмат. Эми мынакей ушул биз алдын ала анонс берип, ошо сизде келет деген учурларда сизден элди чындыкты айткан адамдан чындыкты гана күтөбүз деп турду да. Бүгүнкү күндө ушул сиздин оюңузду билгиси келет. Мынакей сиз өзүңүз жакшы билесиз, ошол пресс-конференцияга мен чакырган учурда сиз ушул Баткен окуясын, Баткен чек арасын караш керек бизде. Бүгүнкү күндө ушул Тажикстанда улам каптоолор болуп атат, суу башында талашуулар болуп атат деп сиз алдын ала айткансыз. Жадаганда адамдын өлүмү да катталып кетиши мүмкүн деп айткан сөзүңүз бар эле да, бир ошол. Бүгүнкү күндө ушул Баткен окуясы болуп кетти.
36 жараныбыз каза болду. Эми бүгүнкү күндө ошол алдын ала айткан кеңештин жыйынтыгын кандай жыйынтык деп айта алабыз? Дагы бир жолу саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Мен орозо мезгилинде айттым эле, ош окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн жана азыркы бийликтегилерге өтө көп суроолорум бар деп. Орозо бүткөндөн кийин ушул маселе боюнча түз эфирге чыгайын дедим эле. Рахмат Кутмедин сизге түз эфирге чакырганыңыз үчүн. Бирок орозо бүтө электе өзүңөр билесиңер, Тажикстандын жана биздин Кыргызстандын чек арасында, Баткен областында согуш, кадимкидей согуш болуп кетти да. Туура сиз өткөргөн конференцияга чакырганыңызда мен баргам. Эми конференцияда болобу, круглый стол болобу, саясатчыларды ким чакырса бара берет. Өздөрүнүн оюн айтып кете берет. Ал жерде ким келет, ким келбейт деп эч ким териштирбейт. Мен ошондо дагы аябай чырылдап, чыйпылдап, абдан бир кооптуу нерселерди сезгенимден, ачыгын айтыш керек, аял затында бир интуиция бар. Бирөөнүкү көбүрөөк, бирөөнүкү азыраак. Ошону менен эгер туура анализ жасай алсаң, алдын ала эмне болорун айтсаң болот. Бул көз ачыктык эмес. Мына ошондо мен айттым эле. Бул өтө кооптуу чек ара маселеси, суу, энергетика, дегиле жер маселеси деп. Бийликке Садыр Жапаровго кайрылдым эле. Эжеси катары дагы, коллегасы катары, ошондогу соратниги катары дагы кайрылдым эле. Бирок тилекке каршы менин сөзүм угулган жок. Менин чындыгым өзүңөр билесиңер, душмандын сөзүндөй кабыл алынды. Ошону менен бирге менин уулуму да кызматтан алды. Биз ага эч бир капачылык болгон жокпуз. Өкүнгөнүң мына ошол алдын ала айткан сөздү укпагандыктан бийлик мына ошондой шалакылыктан Баткен окуясы болуп кетти. Мен эмне үчүн ушуну алдын ала аябай айттым эле? Себеби мен ушунчалык бир өзгөчө күйгөн элем. Өзүңөр билесиңер, Нариман Тулеев, Ахматбек Келдебеков, Садыр Жапаров, Камчы Ташиев, Талант Мамытовго как коллега катары. Мына азыр бийликке келишти. Мына ошол бийликке келген соң ош окуясындай дегиле бир кан төгүлбөс экен депчи, Роза Отунбаевадай болуп тарыхта кара тактар менен калбаса экен деген мындай бир алдын ала баягы сезген бир өзгөчө интуиция аркылуу айтылган сөз тилекке каршы кабыл алынган жок. Мен эмнени айткым келип турат, урматтуу мекендештер? Эгерде сенин үйүңө каракчы кирсе, каракчы келип балдарың өлтүрүп атса, кыз келиндерди зордуктап атса, үйүңө өрттөп атса, анан үйдүн кожоюну мен чет өлкөлүк уюмдар менен сүйлөшүп бир чечимге келишим керек деп отурса, эмне болду? Эмне болот? Раз тажиктер кирдиби? Ал тажиктердин эли кирген жок да. Тажикстандын биринчиден военныйлары кирди. Ошону менен кошо албетте өзүңөр билесиңер, Тажикстан жарандары көпчүлүгү Афганистандагы, биз айтып коебуз, полевой командир Шох баштаган мына ошондой жигиттер бар, ошолор кошо киришти да. Мен биринчи жолу өкүндүм аял болуп төрөлгөнүмө. Мына ошол мезгилде, мына ушинтип биздин жердештерибизге, мекендештерибизге ушундай согуш жарыялап, 36 жараныбыз каза болуп атса, балдар каза болуп атса, биздин армия, биздин бийлик отпор бере албады да. Бериш керек болчу.
себебі биздин территорияга, мына сен үйіңе айтпайдыңбы, каракчылар кирсе сен күтпөйсүң да, мына ушундай жыйынтыкты. Жок дегенде бычак менен болсо да, малып болсо да каршылык көрсөтөсүң да. Мына ошол киргендердин бирин калтырбай атып салыш керек болчу. Же болбосо алар кантип вертолет менен бизге кол салышты. Ошол биздин территориядагы өрттөп аткан, биздин балдарды, жарандарды өлтүрүп аткан мына ошол Тажиктин армиясындагы солдаттар болобу, кимиси болот, эли кошо кирдиби, азыр аны аныкташ керек. Мына ошолорго биз дагы өздөрүнө жараша жооп кайтарышыбыз керек эле. Анткени кыргыз эли намыскөй, баатыр эл. Улуттук намыс мына ошол жерде тебеленип калды. Муну ачык айтыш керек. Абдан бир бүгүнкү күнгө дер эмес, бул тарыхта мына ушундай болуп жазылып калат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, кан төгүлдү. Биздин армия жооп бере албады. Ошол жерде камчыбек ташы буулугуп ыйлагысы келип турду. Мен аны түшүнөм. Себеби биринчи жолу Камчыбек Ташиев эркиндигин, өзүнүн эркиндигин эркин колдоно албады. Анткени ал главный командующийден приказ күттү. Приказ келген жок. Главный командующий бизде президент. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, биз дайыма ойлошубуз керек. Мамлекеттин, элдин гана кызыкчылыгын ошону менен бирге улуттук намыста алып кетишибиз керек да. Эч качан улуттук намысты тебелетпешибиз керек. Мына менин эми чындыгым, алдын ала айткан сөз болду. Тилекке каршы болуп калды. Мурундагы мына ошо окуясы боюнча ушундай сөздөр айтылганда, менин айткан сөздөрүмү Роза Отунбаевадан баштап убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мени дагы душман көргөн. Менин айткан сөздөрүмө дагы алар мына ушундай душмандай мамиле кылып, душмандын сөзүндө кабыл алышып, аягында ошо окуясы болуп кеткен. Бул да чындык. Ушул сиз айтып калдыңыз, мынакей июнь окуясы, мынакей июнь келди. Июнь башталгандан баштап эле биз июнь окуясын эстеп келебиз. Бирок сиз 2010 жылдан бери ушул 2010 жылдагы окуяга баа берилиш керек деп баа бердире албай келесиз. Жакында дагы кылмыш иши козголду. Бирок мунун дагы эле убактысы келе элекпи? Мен ошол окуясы боюнча кичине айтып туруп, ошол кылмыш иши аягына чыкпайбы, ошол боюнча өз оюмду айтсам. Биринчиден, бул ошол окуясы болуп кетери жөнүндө мен 14 май биздин ОТРК деп коебуз, Улуттук телерадио корпорациясынан түнкү саат 23:00-дө чыгып, мына ушундай эле түз эфирден бүт мекендештерге бийликке кайрылганмын. Анткени мен кыргыз өзбек диаспоралынын достук коомунун төрагасынын орун басары. Мага өзбек улутундагылар оштогу жашагандар айтып атышты, кыргыздар айтып атышты, ош окуясы кайталана тургандай болуп калды деп. Мен бүт жердештерими чакырдым эле. Кийин көрсөтсөңөр да болот. Жүргүлө баралы эрте менен 15 число, 15 майда 8:00-дө биринчи рейс менен Ошко учуп барып, кыргыз-өзбек жарандарыбыздын ортосундагы ынтымакты сактап калалы деп. Тилекке каршы мен эрте менен 8-де аэропортко келгенде менен башка эч ким келбеди. Мен учуп бардым. Учуп барып, Кадыржан Батыровду түз эфирге чакырдым. Инамжан Абдрасулов менен Байыш Юсупов анда Карас районунун акими эле. Ошол аким менен бирге биз Кашкар Кыштак, Нариман, Кара Суу шаарында бүт ошол өзбек кыргыз компактно жашаган айылдарга барып сүйлөшүп, айтып деп, анан Кадыржан Батыров келбей койду. Анан Жалалидин Салахудинов экөөбүз түз эфирге 17.05.2010 жылы чыктык. Ошол жерде да мен айтып атам. Эгер ошол окуясын силер сепаратисттик күчкө айланып баратасыңар,
силер убактылуу өкмөт менен эмнени сүйлөшүп атасыңар, эмнени максат кылып атасыңар деп көптөгөн суроолор мына ушул немеде бар. Мынабы компакт дисте бар. Мен айтайын дегеним 17-синде прямой эфирге чыктык майда, 18 майда Жалал Абадта кагылышы болуп кетти Кадыржан Батыровдун, анда Раматылык Асылбек Текебаевтар баш болуп, андан билесиңер жарандарыбыз каза болду. Бирок ошого карабастан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү баягы бизде комендантский часты жокко чыгарып коюшту да. Мен 18-нде учуп келип, Отунбаева жолугайын десем жолуга албай койдум. 19 майда кирдим. Кирсем 19 майда убактылуу өкмөттүн бардык мүчөлөрү чогулуп алып туруп, Роза Отунбаеваны бая переходный период дейт. Ошол өткөн мезгилде президент кылып шайлап атыптыр өздөрүнүн декрети менен. Атамбаевга жолуктум, Текебаев, теге Эмил Каптагаев экөө ошол декретте нары бери баарына кол койдуруп жүрүшүптүр. Темир Сариев менен Бекназаров сүйлөшүп туруптур. Отунбаев айтат, мен азыр бүтүрүп, анан кабинетиме кирем, кирип туруңуз деп. Мен кирбей койдум, эми ээси жок кабинетке мен эмнеге кирем депчи. Анан көп убакыттан келди, экөө сүйлөшүп атып, Роза Отунбаевга айттым, мына мен оштон келдим, абалы оор. Чынын деле ош окуясы боло турган абалга келип калыптырбыз депчи. Национальный гвардияны, Миноборонаны барын жөнөткүлө десем, Роза Отунбаеванын жообу мындай болду. Биз дейт армияны жөнөтүп койсок дейт. Анда дейт биздин бийликти алып койсо рефаништер деп ошондой сөздү айтты. Мына ошолор алып койсо биз эмне кылабыз деп. Мен таң калып эжекебиз кичине урушуп кеттик, Роза Исаковна экөөбүз. Кандай бул? Тиякта 18 майда элдер моминтип бардык өзбек улутундагылар автоматчан жүрсө, алар элди атып атса, сепаратисттер. Силер болсо өзүңөрдүн бийлигиңерди ойлоп туруп, же Национальный гвардияны, же болбосо Минобороны эч кимди жөнөтпөсөңөр. Керек болсо ошол комендантский часть алып койсоңор, бул кандай? Силер анда ошол ош окуясынын болуусуна жол ачып атасыңарбы депчи. Анан Роза Исаковна ВЧ деген телефон бар, внутренний. Ошону менен бир 3-4 кишиге звонить этти. Мына мен кабинетимде Жылдыз Жолдошева отурат. Ош окуясы боло турганын алдын ала айтып атат депчи. Алар жооп беришти, эмне деп жооп берди мен уккан жокмун. Бирок Отунбаева айтып атты, мына эчтеке болбойт, сен камсанаба Жылдызга, баары жакшы болот, эч кандай нерсе болбойт. Эми мына ушундай болот экен бийлик революция болгондо деп. Мен айттым, Роза Исаковна, бул революция эмес, бул кадимкидей төңкөрүш. Бир сөзмө айтканда, мен түшүндүм, убактылуу өкмөттүн жигиттери чогулуп алып туруп, алар билген мына ушундай болорун, мына ошондой өткөөл мезгил деп, ошол мезгилге аял киши Роза Отунбаеваны алдыга түртүп коюшту да, өздөрү артка жамынышты. Жашынып алышты да. Азыркы бийлик бул окуяны ачабы, ачпайбы деген суроону берип атасыз. Аны аягында жооп берем. Урматтуу мекендештер, 19 май мен тарабынан айтылдыбы? 2-июнь дагы кирдим Роза Отунбаевага. Мына ошондой окуя болот деп. Дагы Роза Отунбаева ар кимге звонить этти, дагы болбойт экен, баары жакшы, армияны жөнөтө албайм, комендантский час киргизбейм деп койду. Ошол 19 май күнү Текебаев экөөбүз кичине урушуп кеттик. Өмүрбек Текебаев, өзүң кичи мекениңде кан төгүлүп атат. Ошол жерге барып, бары жокту тактабайсыңар, эмне турасыңар деп. Раматылык Болот Шерниязовго каттуу бир тийдим. Бардыгына ошол жердегилерге ачуу сөздөр айтылды. Атамбаев кабыл алам деп, мени кийин кабыл албай койду. 2-июнда мен тарабынан дагы айтылды. Бирок тилекке каршы
Роза Исаковна айткан жок. Мындай айтканда, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын өздөрүнүн бийлигин сактап калыш үчүн мына ошол мындай чечимге келе албады да. Армияны ошол жака жөнөтүп, мындай тынчтыкты сактап кала албады, стабилдүүлүктү. Андан кийин Надира Нарматова менен Шарапат Мажитова 8-inde кирип чыгышты Роза Тумбаевага. Мына ушундай болот экен деп, себеби алар негизинен ошто турушат, аларга да айтып атышты да. Роза Исаковнага мен катуу айтып койдум, сиз тарыхта кара черная роза деген ат менен каласыз деп. Канга боелуп каласыз. Отказ бериңиз депчи. Бирок тилекке каршы отказ берилген жок. Президент болууга өткөн мезгилинде. Мен айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, азыр мен айтып аткан сөздөр бүт бары угулуп атат да, операторлор, жигиттер көрүнүп атат да, эл угуп атат да. Мына ошондой болду. Менде видеолор бар, барып сүйлөгөн, Байш Юсупов менен жүргөн, бары тең бар. Анан эми ош окуясы болду. Биз комиссияда да болдук. Мени таң калтырган нерсе, ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өтө кедей эле да. Даже мындай айтканда, бензинге, сигаретага акча таба албай жүрөт эле деп Атамбаевдин айткан сөздөрү бар. Кийин мага официалдуу түрдө Генеральный прокуратурадан мынакей кат, Национальный банктан мынакей менин атыма жазылып атат, Жылдыз Жулдошева деп. Каттар бүт бары келишти. Алар апрель окуясынан кийин эбегейсиз акчаларга ээ болушкан да. Мынакей банк жазып атат, Национальный, Улуттук банк жазып атат. Азия Универсал банктан 8.506.200 доллар алган экен, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Бакай банктан 2.007.400 доллар алышкан экен. Манас банктан 8.963.500 доллар алышкан экен. 635 евро дагы бар экен. Ошондой эле 2.904.290 сом. Бардыгы биригип 19.477.100 доллар, ал эми евросы 635 сом, 2.904.290 сом. Бул акчалар иштетилди ар тарапка деп, булар бөлүп алышкандагы, ал эми өздөрү положение чыгарып, муну Улуттук банкка бериш керек деп акт түзүшөт. Менеке баарынын колдору бар. Темир Сариев, Каптагаев, Исмаил Саков, Бекназаров. Мону түшүнбөй койдум, кимдин колу. Просто подпись турат да. Ушулар Текебаев экен. Өмүрбек Текебаевдин колу экен. Булар бердик дейт дагы банкка дейт. Бирок ал жака кичинекей бир сумманы эле берип коюшат. Актыда канча сумма берилгенин жазылган эмес. Мына көрүп атасыңар, жазылган эмес. Ал эми прокуратурадан запрос жасаганымда, менде том-том документтер, менде момундай ош окуясы боюнча бокс деп коебузбу ушуну? Мындай бокстун чоң-чоңдорунан 5-6. Мынакей жазып атат. Базыркы мен айткан суммаларды орусча жазыптыр. Бирок алар ким-кимдерге бөлүнгөн, ким-кимдер алган. Помощники министра обороны дейт, Бектемирову дейт $150.000 берилиптир.
Уақытылы өкмөт тарабынан. ГКМБнын Изибаев дегенге начальник управления деп $150,000 берет. МВДга $10,000 Жейинтаев деген алыптыр. Каптагаев 43 руководитель аппарата Временного правительства Кыргызской Республики $43,000 алыптыр Каптагаев. Начальник Райкеев дейт, ФХО ГУВД дейт $20,000 алыптыр. Тургуналиев дейт, это агентство охраны окружающей среды $5,000 алыптыр. Заместители дейт Четимбаев дейт, председателя государственной регистрационной ГРС-та $120,000 алыптыр. Помощник руководителя аппарата Временного правительства Баишбекова $20,000 дейт. Начальник ФХО УВД Чуйской области Эрмековой дейт $10,000 дейт. Народной дружины дейт города Бишкек Бексултановой $15,000. Главное управление вооружения Министерства обороны дейт Сатыбалдыева $100,000 дейт. ФХО МВД Кайрадан $200,000 алыптыр Жейинтаев. Жаллабадта Жээнбеков деген мэр город $100,000 алыптыр. Начальник отдела учета Бишкекский РОК Жунусову дейт $100,000 дейт. Начальник управления ГКМБ Изибаева дагы $50,000 берип атат. Чуйская область ФХО дейт Эрмековой дагы $40,000. Начальнику Райкееву дейт опять ФХО ГУВД $10,000 дейт. ФХО опять МВД Жейинтаева дейт опять $200,000 берилиптир. Даталары менен берип атат да. 05-12-2010 жылы кайсы күндөр алганы менен. ГКМБ Изибаева $500,000. Ошондой эле $500,000 руководитель аппарат Ошской областка кетиптир. Республиканский штабка. Каптагаев $10,000 дейт. Текебаев $20,000 Өмүрбек. ГКМБ Изибаев кайрадан $200,000 алат. МВД ФХО $200,000 алат кайрадан. Булар эми 15-инде алып атышат. Башында 5-инде алып атат. Мына ушинтип $50,000 Саркуева дейт. Даудовой дейт $8,540 дейт. Опять ФХО ГУВД Райкеева дейт $20,000. Опять Кайрадан Орозову дейт, секретарь Совета Безопасности $100,000 дейт. ФХО МВД Республики Жейинтаева $320,000 дейт. Ушунун барынан анан $6,999,000 дейт. Физическим лицам было выдано дейт $3,327,000 дейт. Кайсы кимге берилгени белгисиз. Из которых использовано дейт $3,284,095 дейт. Калганы остаток дейт возвращено $43,000 дейт. Мына ушундай урматтуу мекендештер, ушинтип каалагандай акчаларды калчашкан, кийин ушуларды болсо биз Ош окуясы болуп кетпесин деп жөнөткөнбүз, бергенбиз дейт, бирок Ош окуясы болуп кетти. Буну кандай түшүнсө болот? Бүгүнкү күнгө дери жооп жок. Дагы бир айтып кете турган нерсе, мен эмне үчүн өз алдынча Ош окуясы боюнча отчет кармадым. Анткени 25 депутат, ар бир фракциядан 5 депутат, биз киргенде комиссияга башында жакшы проект постановлениялар жазылган. Ошондо могу жерде жазып атабыз. 5 пункт менен поручить Генеральной прокуратуре КР дать юридическую оценку действиям членов Временного правительства Республики в период событий июня 2010 года за то, что не смогли предотвратить межнациональные столкновения. Мына ушул пункттар, бүт каттуу жазылган пункттардын барын тең 7 жолу проект постановленияны алмаштырып атышып, аягында эч ким күнөөсүз болуп калган. Албетте, мен абдан көп таяк жедим. Бийлигинен дагы,
башкаларынан дагы, элден дагы чындыкты айтуу өзү кооптуу. Ал мезгилде аябай кооптуу болгон. Мен аварияда болдум. Ким кантип авария кылды, эмне кылды түшүнүксүз. Бирок бир дагы мен элге дагы эч кимге арызданган жокмун. Бирок өз позицияман, принцибимен качпастан туруп атам бүгүнкү күнгө дери. Ош окуясын чыккыла деп. Мына ошол мезгилде видео отчет кылсакпы деп айтышканда, бул видео отчетту Садыр Жапаров көтөргөн комиссия отурганда. Келгиле видео отчет хронологиясын жасайлы деп. Макул деп, мендеги көп материал берилди, башкалары да берилди дагы, ошол хронология түзүлгөн. Коогалаң деп аталган. Бирок ошону көрсөтөөрдө мен жалгыз калганмын. Көрсөтөөрдө парламент баягы бизде жыйын залы өтөт да. Жыйын залга эмес, атайын официалдуу түрдө тиги өтө турган жогорку кеңештин жыйынында эмес, жөн эле башка күнгө коюп туруп, 25 май 2011 жылга коюп туруп, бул жыйын залы өтө турган эмеспи? Мына стенограмма ошол күнкү. Мына ошондо ошол кийим кантип тизмектеди мен билбейм. Ошол видео отчет коогалаңды ап келбей коюшту. Мен ошондо ыйлап, абдан каттуу ызаланып, ошончо биздин мекендештер жөн эле каза болуп кетти дагы, мамлекеттин бүтүндүгүн сактайм деп. Бирөөсү да жоопко тартылбайбы деп. Керек болсо ошол чындык көрсөтүлбөй калабы деп туруп. Бирок алып келип беришти, ким алып бергенин билбейм. Ошондо Текебаев суроо берип атат. Ким жооп берет мына ошол видео отчеттун тиги фактысыбы же жалганбы, ким жооп берет деп. Бир дагы эркек мырза жигит ордунан туруп, мен мойнума алам, ал деген чындык, ал хронология, ал деген прокуратура берген, ГКМБ берген, МВД берген, Ош УВДсы, Жалал Абад УВДсы берген материалдарын топтолгон жөн эле мончоктой тизмектелген видео отчетту мен мойнума алам деп эч ким албагандыктан мен туруп айтып атам. Мынакей стенограмманы окуп коеюн. Эгерде Кыргызстанда бир эркек жигит жок болсо, ошол тасманы мойнуна алганга дейт, мен жоопкерчиликти мойнума алам. Себеби ал жерде тасмада Жылдыз Жолдошева же бирөө сүйлөбөйт. Ошол жабыр тарткандар, өлгөн кишилерди көрөсүңөр, такталашкандарды көрөсүңөр, бар көрүлөт деп. Ал деген жөн эле бир көркөм фильм эмес. Ал деген болгон факты депчи. Ал колго тиеби бул диск? Тийбейби? Мына ушул маселе болуп турат. Азыр эгер эсен-аман ушул жерге келсе, ошол видео көрөсүңөр деп атам да. Ошол тасмадагы ар бир көрсөтүлгөн нерсеге мен жоопкерчиликти сезем деп. Себеби ал бүт ошол жабыр тарткандардын, бүт ошол болуп өткөн окуялардын, видео тасмалардын, официалдуу биздин гос органдардын, ошону менен бирге жабыр тарткан элдердин айтылган сөзүнөн топтолгон видео отчет. Ал неопровержимый фактылар менен мына ошол видео отчет түзүлгөнүн айтып атам. Андан кийин жыйын залына көрсөтпөй коюштубу? Кийин прокуратура мени сотко беришти. Видео отчетту жасадың деп. Ал мен артисттерди чогултуп алып жасаган жокмун да. Ал момундай келген, официалдуу келген видео материалдардан ошол 10-жылы 10-июнда түнкү башталган материалдардан баштап анан көрсөтүлүп атат. Алай гостиницанын жанында 24 деген саат иштей турган мындай казино эмес, беркиде ойной турган зал бар экен. Мына ошол залда
эки кыргыз баланын кеткиле кооптолуп турат десе кетпей ойноп бүтөбүз деп туруп ойноп атканда мына ошондо сепаратисттер баштап келген өзбек улутундагы жигиттер ошол эки баланы бирөөсүн зордуктап атканын, бирөөсүн тирүүлөй өлтүрүп атканы көрсөтүлөт. Мына ошол жерден башталат ош окуясы. Кайрадан сотко бергенден кийин мынакей соттун чечими. Бул документальный фильм эмес. Бул Жылдыз Жолдошов тарткан эмес. Бул официалдуу документтерден турган экен деп туруп, сот акыйкат чечимин чыгарып, мени сот процессинен чыгарышат. Бирок бул фильмди көрсөтүүгө таратууга бөгөт коюшат. Эгерде ошону фильм эмес, видео отчетту көрсөткөндө экинчи кайталанбайт эле биздеги улуттар арасындагы кагылышуулар. Мына өзүңөр билесиңер, Чүй областында Искрада бир кичинекей балдар урушуп кетет да, кыргыз дунган болуп чоң чыргайланып кетет. Ошондо да мен барып, анан Юсуф Сулайманов деген дунган улутундагы жигиттер барып, биз элди бириктиргенбиз. Ош окуясынын 90-жылкысында көрдүм. 2010-жылкында көрдүм. Урматтуу менин мекендештерим, айтайын дегеним, Ош окуясы аягына чыкпаса, бул өтө кооптуу эмес, бул мамлекетти талкалай турган өтө жаман нерсе да. Ал эми азыркы бийлик эгер аштыбы кылмыш ишин Ош окуясынын аягына чыгам деп, анда чыгыш керек. Эгер чыкпай турган болсоңор, шейит кеткен балдардын арбагын коргобош керек, козгобош керек эле да. Мына шейит кеткен балдардын арбагында ата бейитте убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ант бердиле. Өзү арбактарды ортого кошуп ант бербеш керек. Ант бериштеле, анттарын аткарган жок. Ош окуясындагы Ошто Жалал Абадта шейит кеткендердин арбактары бүгүнкү күнгө дейин учуп жүрөт, акыйкат таппай. Ошондуктан убактылуу өкмөттүн кимиси күнөөлүү болсо, чекесинен өз жазасын алып келет дагы. Баткен окуясында дагы ким күнөөлүү болсо, ошол өз жазасын алыш керек. Кечирим да сураган жок ушул бийлик. Баткен окуясында, Ош окуясында да кечирим сураган жок эч кимиси. Бир гана Раматылык Болот Шерниязов ошол жыйын залында кечирим сурады элден. Бир киши Баткен окуясы боюнча жазаланган жок. Бул да чындык. Мына ушундай болот, чындык ачуу болот. Чындыкты көтөрө алабы бийлик? Же эл өзүңөр дагы? Мен билем, азыр фейктери, троллери деп коесуңарбы, бар жазышат ар түрдүү сөздөрдү. Жазгыла. Канчалык силер ошондой туура эмес жазсаңар, шейит кеткендер жөнүндө, ошончолук силер дагы жазаланасыңар. Силер дагы ошол ким күнөөлүү болсо, күнөөсүн кошо өзүңөргө тең бөлүшөсүңөр. Муну да айтып коеюн. Мен айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, Ош окуясын Садыр Жапаров айтты, мына ачтык. Кылмыш ишин бунун аягына чыгарабыз дедиби? Анда эмне үчүн экс-президенттер менен бирге жүрөт? Гүл коюп, тамак ичип. Эмне үчүн Текебаев менен кол алышып жүрөт? Мен мисалы үчүн ошону түшүнбөйм. Өткөндө дагы бир нерсе угуп калдым. Теге мен жакшы көргөн ошол үкөлөрдүн бири Камчыбек Ташиев теги чай бериптир деп. Сиз уктуңузбу ошону кутмеден? Окупадым. Сиз да окудуңузбу? Мен да ошол жерден окуп, анан Текебаевка уча тартыптыр деп. Эгер ошол туура болсо, анда Ош окуясын бул бийлик ача албайт. Бул бийлик ача албайт. Абдан өкүнүчтүү. Анда кайсы бир убакта чыныгы мекенчил, чыныгы элин мамлекетин сүйгөн, ошону менен бирге чындыкты гана, акыйкатты, адилеттүүлүктү туу туткан президент келгенде Ош окуясы
ачылат. Мен ага ишенем. Баткен окуясы да ачылат. А бул документтер, көптөгөн документтер менде архивде сакталып тура берет. Мен мына ушуну Ош окуясы боюнча айтайын деп атам. Мына мен 8-inde Ошко учуп барам. Онунда Кудай буйруса барып шейит кеткендердин үй бүлөсүнө барып Куран окутам. Билесиңерби? Мен Найлыман, Кыргызчектен 11 бала bir көчөдөн каза болду. Элестетип көргүлөчү. Bir үй бүлөдөн канча үй бүлөсү менен өлтүрүлгөн. Өзбек кыргыз дебей. Бул жерде кыргыз өзбектин эч бир күнөөсү жок. Эч бир күнөөсү жок. Ошондуктан Ош окуясында дагы Отунбаева баштаган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бирөөсүнөн кечирим сурап койгон жок. Азыр болсо экс-президенттиги макам алып туруп, ордендерди алып, чет өлкөдө. Ол чойгон пенсия алып, мына ошону жеп отургандан мен эч бир түшүнбөйм да. Мен мындай кээде ушуну эстесем өзүмө батпай кетем. Эгерде Отунбаева кирип айтпасак, дебесек башка кебиле да. Мына ошол Баткен окуясы болот деген мына ошол чындыгым үчүн Садыр Жапаров да мени түшүнбөдү. А угуш керек бийликтегилер. Силер да оппозиция болуп турганда бийликке кандай ачуу сөздөрдү айтат элеңер? Алдын ала ушундай болот деп айтат элеңер. Алар да силерди укпай туруп ошондой ката кетирген. Ал эми азыр айтып атканды Садыр, иним угуп кой. Мен айтамбы, башка аксакалдар айтабы? Силер ошолор кетирген каталарды кетирбесиң деп туруп, алдын ала айтып атабыз. Силерден бизге эчтекенин кереги жок. Бирок бизге мамлекеттин, элдин тагдыры кайдыгер эмес. Биз саясатчыбыз. Болгондо да эркин, күчтүү саясатчылардын жоктугунда ошолордун сөзүн угуп койсоң, мен ойлойм, момундай Баткен окуясындагыдай окуя кайталанбайт. Дагы бир кичинекей кан төгүлсө, мен ачык айтайын, урматтуу Садыр Жапаров, эл кечирбейт силерди. Эми ушул саатта, ушул убакытта өтүп атканга да көңүл бурсак да, мына бүгүнкү күндө ошол 30 жылдан бери алтын мафиясы, кумтөр мафиясы, өзүбүздүн өлкөбүздө биринчиден өзүбүздүн кыйын деп жүргөндөр тоноптур. Кыйын деп жүргөндөр акыбал алып кетти. Мына бүгүнкү күндө Өмүрбек Бабанов, Асылбек Жээнбеков камалды. Мына ушул жип Сооронбай Жээнбековго да жетет дегендер болот. Оюңуз боюнча кандай? Эми мындайда өзү 92-жылы, 1992-жылы биринчи ошол кумтөр боюнча келишимдерге биринчи Турсунбек Чыңгышев кол койгон. Анан башкалары кол коюп келишкен да. Эми бул маселе өтө татаал маселе. Бүгүн биз чындыкты сүйлөшөлү деп атпайбызбы? Чындык өз убагында айтылыш керек деген менин бир мындай сөзүм бар да. Канча депутаттар мына ушул кумтөр боюнча ар бир биздин легендарлуу парламенттен баштап бүгүнкү күнгө дейин ушу изилдеп атышат да кумтөрдүн маселесин. Шеримкулов Медетбек агай менен Аскар Акаевдин мамилеси дагы легендарный парламенттагы мына ушул кумтөрдүн азабынан кетирилген да. Бир сөзүм айтканда, кумтөр эки парламенттин жана эки президенттин башын жеген. Бул өтө корчундуу маселе. Мен айтайын дегеним, ошол ар бир созувда парламенттин бир 3-4 депутаттары изилдейт. Бирок Садыр Жапаровтай өтө терең, өтө мындай кандай десем, бүт жан дүйнөсүн берип болгон маселелерди ачык, айкын, керек болсо ошол $100 миллион беребиз деген взятка параны албастан Садыр Жапаров жалгыз ошол депутаттардын ар бир созуфтагы депутаттардын арасынан эң күчтүү изилдеген бул Садыр Жапаров.
аны бул чындыкты жаш муундар да кийин билиш керек. Бул тарых. Мен ал жигиттердин келгенин көргөн жокмун. Бирок Казакстан тарабынан келишип, ошол акчаны алып келип, Садыр Жапаровду сатып алабыз дешкен. Садыр Жапаров сатылган жок. Мен мына ушу үчүн Садыр Жапаровду сыйлап калганмын. Мага бир нерсени мен өтө эркин, эч кимге көз карандысыз, ошону менен бирге мен бирөөгө бир тыйын да бербейм, албайм дагы. Мен ар бириңиздердин көзүңөргө тике карай алам, саясатчы катары. Бир маселеде 5-чи Созовдун 5-чи чакырылыштын парламентте орчундуу маселелерде мени ынандырыш өтө кыйын болчу. Бирок Садыр Жапаров 3 сааттан ашык убактын кетирип, кумтөр боюнча айтып бергенде, балким ошол күндөн баштап мен Садырдын фанаты болуп калгандырмын. Эми ошондо кандай балдар төрөлүп атканын сианиттен кийин, кандай немелер болгонун, жаныбарлардын сүрөттөрүн көргөндө жүрөгүң түшөт. Ошол достору болобу, кимиси болот, келгендерге ачык эле айтты. Бул сианиттеги суу агып барып силерге барат депчи казактарга. Силер кантип мага мына ушундай мамлекетке, элге зыяны келе турган нерседе мага пара берип атасыңар депчи. Алардын атынан деп албай койгонда. Бирок ар бир келишимди түзгөндө ар бир бийлик сөзсүз ката кетирди. Ал эмнеликтен ката кетирди? Ал балким ошону каалагандыр, мындай каалабагандыр. А балким кээ бирөөсү тыйын алып туруп, балким ошого баргандыр, мен аны айта албайм. Бирок бизде күчтүү специалисттер жок болгону ошол келишимдер боюнча. Мына ошол дагы менимче мына ушундай абалга алып келип койду деп ойлойм да. Себеби алтын боюнча биринчи жолу биздин өлкө мына ушундай эл аралык келишимге келип аткан болчу да. Эми азыркы ситуация боюнча мен бул күнөөлүү деп айта албайм. Анткени мен ошол мезгилде 2012 жылы алтын маселесин карап атканда 2011 мен Ош окуясынын апрель-июнь окуясынын тиги келип чыгышын иликтөө боюнча комиссиясынын төрагасынын Токон Мамытовдун орун басары элем да. Мен өзүнчө отчет кармаганмын, аны эл билет. Бирок ал отчетумду жогорку кеңеш кабыл албай койгон. Бирок ошого карабастан мен өзүм отчетумду ошондой эле видео отчет когалаңды мен Кыргыз Республикасынын архивине өткөрүп бергенмин. Муну да мекендештер билип койсуңар. Ошондуктан мен өтө көп мындай кимиси эмне кылып атат, кимиси кандай добуш берди да билбейм, бирок мен каршы турганмын. Ал эми кийинки камалып кеткенден кийин Садыр Жапаровдарды кайрылуусун, өзү келип окусун, дагы бир жолу баягы Темир Сариев баштаган мамлекеттик комиссия түзүлбөдү. Ошол учурда алдын ала берсек дагы теги катты чакырбай коюшту. Аны видео жүрөт, көрүп атасыңар. Мен аябай кааладым эле Садыр Жапаров кирип өзү айтып берсе экен деп. Ошол мезгилде азыркы Садыр Жапаровдун администрациясынын башчысы, руководитель аппарат Сүйүнбек Касманбетов анда жогорку кеңештин ошол аппарат башчысынын орун басары эле. Суранып жалдырап, мына ошол 120 депутатка кайрылуусун, көчүрмөсүн берип таратып коюңузчу десем, таратпай койду. Чакырыңыз, сиз как руководитель аппарат ГСНге бар жокко кат жазып туруп, алып келиңиз бул жерге, өзү окусун. Мен окугандан көрө өзү окуп түшүндүрсө, балким анын ойлорун мамлекеттик комиссия эске алат, Темир Сариев баштаган десем, Касманбетовдун жообу мындай болгон. Мен дагы жердеш деп айттым да, сиз деген ысык көлдүк болосуз, колдоп коюңуз десем, ал киши мынтип айтты.
Садыр Жапаров зек. Садыр Жапаров зекти мен жиын залына алып келип, теге ыйык зал, ыйык трибунага сөз бере албайбыз деген. Азыр мына ошол жигит Сүйүнбек Касманбетов Садыр Жапаровдун оң колу болуп иштегенине таң каласың. Аппарат жетекчи. Аппарат жетекчи. Бул да чындык. Эми Кумтөр Акылбек Жапаров баштаган комиссия боюнча өзүм оюмду айтып койсом да, себеби мага да абдан көп Facebook аркылуу дагы мессенджер деген бар экен, ал боюнча келе берет экен суроолор. Мен ар бириңерге жооп бербей, канча журналисттер мага чыгып атасыңар. Мына мен прямой эфир берип атам, түз эфир. Кандай сурооңор болсо, мына ошол менин жообумду колдонсоңор болот. Бирок искажать этпей туруп. Акылбек Жапаров, эми Аскар Акаевич Акылбек Жапаров жөнүндө айтып атпайбы? Эми Аскар Акаевич да жөнөкөй киши эмес да. Катачылык кеткендир. Бирок мен айтайын дегеним, мен бардык депутаттар менен бирдей мамиледемин да. Мага президент болобу, жөнөкөй адам болобу, мага биринчи иретте ал адам. Мен бардыгына тегиз мамиле жасайм. Акылбек Жапаров да как финансист, күчтүү финансист экени үчүн сыйлайм. Бирок Акылбек Жапаровдун азыркы комиссиясынын корутундусу, комиссия жашаган иштер Садыр Жапаровго кандай багыт берди? Кандай момундай жолду көрсөттү? Ал мындай асфальт жолбу? Образын айтайын да. Же болбосо момундай даңгыр жол менен тиги чуңкурга түшүп кете турган жолбу? Аны мен айта албайм. Бирок мен Садыр Жапаровго Кумтөр маселеси боюнча ал өзү ошончолук катуу изилдегендиктен мен ишенем да Садыр Жапаровгачы ката кетирбейт деп. Эгерде ушул комиссия Акылбек Жапаров кетирген кемчилдиктер болсо, Садыр Нуркожоевич өзүң карап туруп, ошол азыркы чечимди абдан ойлонуп туруп, анан кадам жасасаң деп айтар элем да. Как коллега катары. Анткени бул Кумтөр маселесинде улутташтырылган, мыйзамдуу болдубу? Сотко барсак эл аралык утуп ала алабы биздин өлкө? Утуп ала албай калса, экологиядан менин оюмча улутташтырууга барбай туруп, экология боюнча биринчи соттон утуп туруп, анан экинчи кадам ошондой болсо туура болобу беле деген ойду мен айтканмын мурундагы. Эми азыр кандай болот? Эмнеге алып келет? Результат болбой калса, Садыр Жапаров элдин алдында жүзү жарык болобу? Жарык болбойбу деген суроолор албетте мени түйшөлтөт. Себеби Садыр Жапаровду эл тааныды Кумтөр маселеси менен. Мына ушундай бир нерсе бар да. Дагы бир нерсе айтып кетейин дегеним, азыр мына чекесинен камап атышпайбы? Эгерде ошол камалып аткан инсандардын эч бир тиешеси жок болсо, акыйкатсыз, адилетсиздикти өздөрү башынан өткөрдү да Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, мен айткан бая 5 жигит, 17 депутатка 5-чи созувда кылмыш иши ачылган. Бирөөсүн мен таштаган жокмун. Бирөөсүн. Бардыгына колуман келишинче жардам бердим. Мен ушул Садыр Жапаров менен мына ушул 5 жигиттин артынан Камчы, Ахмат, Нариман, Талант 11 жыл өзүмүн убактымы, энергиямы, күчүмү, билимими, тажрыйбамы ушулар эркиндикке чыгыш үчүн жумшагам. Аны өздөрү унутуп калса дагы эл билет, эл унутуп калса видеолор билет, видеолор мына сакталып калган. Хроника билет эми. Анан Кудай билет. Ошондуктан мен айтар элем, адилетсиздикке, акыйкатсыздыкка, мыйзамсыздыкка жол бербегиле. Изилдеп туруп, күнөөсүн мойнуна коюп туруп анан кийин камоого жол ачсаңар туура болот. Өзүңөр басып өткөн адилетсиздикти, акыйкатсыздыкты кайталабагыла. Анда Атамбаевден эч бир айырмаңар жок болуп калат.
Потому что Атамбаевдин мезгилинде башталды. Биз өч алуу айлампасына круг мести деп коет орустар. Ошого түшүп алдык. И акыйкатсыз, адилетсиз, мыйзамсыз камоолор мына ошондо башталган. Керек болсо өч алуу айлампасынан великий держава деп коебуз. Улуу державалар Россиядагы, Америкадагы, Кытайда коркот. А биз кичинекей өлкөбүз. Ал деген элиталардын баарын гана жок кылуу менен чектелбестен өлкөнү талкалай турган эң жаман метод. Урматтуу угармандар, көрүүчүлөр, сиздер түз эфирде турасыздар. Бүгүн биз түз эфирде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылыштагы депутаты, коомдук жана мамлекеттик ишмер Жолдошова Жылдызкан Айтыбаевна менен түз эфирде болуп атабыз. Андыктан сиздер бизди бөлүшүп таратсаңыздар болот. Анткени себеби биз бүгүнкү сөзүбүз, кеп келген тапторду көрсөтүбүз мамлекет жөнүндө, өлкө боюнча биз коомдук жана мамлекеттик ишмерден интервью маек алып турабыз. Ошондуктан бизден кетпей көрүп турсаңыздар да болот. Кызыктуу маектер дагы алдыда болот. Жылдызкан Айтыбаевна, дагы бир сөз. Мынакей сиз ошол пресс-конференцияда бир айтканда ушул 2-3 маселени алдын ала айткан маселе. Мына Камбар ата кезинде Турдакын Усубалиевдин сөзүн айтып, ГЭСти өзүң урушуң керек деп, сиз өзүңүздүн үкүңүз айтып аткан Садыр Нуркожоевго ошондо да кайрылдыңыз эле. Өзүбүз куралы, суунун башын эч кимге бербе деп айткансыз. Ушул маселе боюнча. Эми ачыгын айтыш керек, суу деген бул алтындан да кымбат. Суу өзү таңкыс болуп баратат дүйнө жүзүндө. Аны биз баарыбыз билебиз, көрүп атабыз, угуп атабыз. Экинчиден, мен ачыгын эле айтайын, кошуна керек болсо өзүң жашаган үйүңдөгү кошунаң менен да мамилең аябай жакшы болуш керек да. Бир маселеде экөөң бир иш жасабашың керек. Эгер мамилени сактап калам десең. Биринчиден биз Өзбекстан менен, албетте мен аябай Мирзиёевди аябай сыйлайм, Өзбекстан элин абдан сыйлайм. Алар 40 миллионго жетейин деп калды, алдыга жылыш бар аларда. Бирок Камбар ата мына бирди, Камбар ата 2-ни курууга Россия 300 миллион берген, дагы грант дагы берген. Ошол 300 миллиондун 100 миллионун Бакиев иштеткен. Камбар ата Акылбек Жапаров ачканчы. Камбар ата 2-ге иштеткен да. Ошондойбу? Ал эми 200 миллионду Бакиев жеп койду дейт. Жок. 200 миллион убактылуу өкмөт мүчөсү бюджетке иштеттик деп Байгончоков Мирлан замминистр финансы мага жооп берип атат. Ал катты мен албай келиптирмин. 200 миллион да каяка кетти? Бул да чоң вопрос убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөчү. Анан мына ошол энергетика, суу, жер, чек ара маселесине келгенде абдан этият болуш керек. Мына өзүңөр көрдүңөр, эмне болуп кетти? Керек болсо Советтер Союзунда суу маселеси байланыштуу Тажикстан менен Кыргызстандын чек арада жашагандары дагы кадимкидей катуу мындай кагылышы болгон. Анда Советтер Союзу бар эле. Эми мындай чындыкты айтсаң, кабыл албаса башка айткың деле келбей калат экен. Бирок мен саясатчы болгондон кийин дагы башка саясатчы мамлекеттин, элдин тагдырын карап туруп жөн отура албайт экенсиң. Болуптур, мен азыркы бийликтегилерге, коллегаларыма алардын тагдырына кайдыгер мамиле жасап коеюн. Бирок мен элимин, мамлекетимин тагдырына кайдыгер мамиле жасай албайм. Мен аны түшүндүм. Мен Баткен окуясына дейри, мен алардын тагдырына кайдыгер мамиле жасаган жокмун. Аябай чыйпылдадым, чырылдадым, айттым, дедим, бирок менин сөздөрүм алар уккан жок. Себеби алардын ороп алган ошол эле Акаевди, Бакиевди, Атамбаевди, Отунбаеваны, Жээнбековди жарга түрткөн. Ачык эле айтайын, башында деле айтып келдим, Ала Тоо ТВдан шакалдар ээлеп алган. Ошон үчүн азыр алардын сөзү туура болуп, биздики туура эмес болуп калды.
мына ушундай абалга мына бийиктикке жеткиргенге дейри биз таштабай келген Садыр Жапаровду айрыкча мен ачык эле айтып коеюн, таштабай келген мен сөзүм ага жетпейт, бирок айлана чөйрөсүндөгү шакалдардын сөзү жетип атат. Бул өкүнүчтүү, бирок мен үчүн эмес, Садыр үчүн өкүнүчтүү болушу керек дейм. Анткени кийинчерээк түшүнөт менин чындыгымды. Эми суу боюнча, энергетика боюнча, азыр мына Камбар-Ата 1 боюнча мен каршымын. Мына өзүм позициямы, принциптүү өзүмүн көз карашымы ачык айтып коеюн. Бүгүн түз эфирде, урматтуу мекендештер, мен каршымын. Анткени эгерде биз Өзбекстан менен кура турган болсок, Камбар-Ата 1 жогору жакта турат. Анын алды жагында Токтогул кеси, Шамалды Сай, Крупская, дагы башка кестер турат дагы. Мына ошолорго дагы каалайбызбы, каалабайбызбы, алардын кандайдыр бир мындай түз болбосо да кыйыр мындай тиет да башкаруусу. Албетте Өзбекстандын специалисттери келип курат. Кийин эксплуатациядагы Өзбекстандын, мына азыр Тажикстандын немелери иштейт турбайбы? Биздин кестерде дагы. Ошондой эле болот дагы, биз неме кыла албайбыз. Андан көрө өзүбүз эле акча таап, арзан кредит таап, специалисттер бар. Окутуп, шашпай курсак жакшы да. Суунун башында болуу бул өзүнчө бир бакыт. Ошон үчүн мен позициямды эле айтып коеюн, мен каршымын. Кийинки суроо, учурдагы элдин акыбалына көңүл бурсак, мына бүгүнкү күндө ушул мына бүгүн элдер шаарды аралай албай калды. Себеп дегенде маршрутканын баасын кымбаттатыш керек деди. Дагы бир маселе, азык-түлүк кымбаттады. Карапайым адамдарды көрсөң, эт жебегендер да көбөйүп баратат да. Ушулга өзүңүздүн аял заты катары жана коомдук кишилер катары кандай карайсыз? Эми кымбатчылык чын эле бизди каптап кирди да. Кымбатчылык ошончолук каптап кирди. Мен мисалы үчүн өзүм оюму айтайын, эгерде реформага барам деди да, барды. Министерстволорду децентрализация кылыш керек эле да, мисалы үчүн айыл чарба министрлигин. Ал экология боюнча башка өздөрүнүн департаменттеринин бөлүп салыш керек эле, алар өздөрүн каржылаш керек эле да. Бирок алардын баарын бириктирип, азыр 14 миңге жакын айыл чарба министрлигинде кызматкерлер иштейт. 14 миң. Ал айлык алат бюджеттен. Элестетип көргүлөчү, биз кайрадан момундай кылып туруп кеңейтип алдык да, азайтпай эле мамлекеттик чиновниктерди. Мен айтайын дегеним, эгерде бийлик деп айтайынчы, мен жөн эле пенсионеркамын азыр. Бийлик башында элечи көңүл бурса айыл чарба маселесине, элге кайрылса, ар бириңер 1 метр квадрат жериңер болсо да ошол жерге пияз, сабиз, эмне болсо керектүү нерсеңерди эккиле деп. Илгери ошондой болчу да. Мисалы үчүн мен 7 жашымда атасыз калдым. Апам баарыбызга бөлүп коет эле, сен картошка эгесиң, сен пияз, сен сабиз деп. Анан ороого сонун кылып туруп көмүп салат эле. Биз эмки урожайга дери эчтеке сатып албайт элек. Сатып алганыбыз туз, ширеңке, май, анан кийин кант болчу. Анан нанды өзүбүз жабат элек, буудайды да өзүбүз эгет элек. Ошон үчүн биринчиден бийлик элге кайрылыш керек. Эл да түшүндү. Себеби элибиздин дагы балдары Россияда иштеп, башка жакта жүрүп, жерлери да иштетилбей калды да. Ошон үчүн эгер биздин үйүбүздөн баштап баягы үлүш жерлери иштетилсе, бизде арзанчылык болот эле. Анан мына ушул маселени дагы эстен чыгарбаш керек. Ошону менен бирге кошуналар менен абдан кылдат мамиле кылыш керек. Алардан дагы арзан продукция келет. Алар дагы биздин жашообузду жеңилдетет болчу да. Мен ушуну айтар элем да. Анан кымбатчылык азыр көңүл бурбаса, эгер ушундай эле улана берсе, элдин нааразычылыгы абдан көбөйүп кетет.
мейли падыша болсун, мейли президент болсун, мейли жөнөкөй адам болсун, мейли дыйкан болсун, үй бүлө бекем болуш керек. Үй бүлөгө асылбаш керек, үй бүлөнү каралабаш керек да. Мына бүгүнкү күндө биз президенттин үй бүлөсүнө асылганды да адат кылып алдык. Бул кайсы жылдан бери келет билбейм, эгемендик алгандан бери эле да. Мына бүгүнкү күнү Айгүл Жапарова менен Мелис Азбековдун ортосунда кандайдыр бир көңүлүн кетирбес бир көңүлдөштүк бар деген сөздөр жүрүп атат. Ушуга кандай реакция кылдыңыз? Мен окуп алып, Facebook'ta абдан капаландым. Себеби ушул Садыр Жапаров камалгандан баштап Айгүл Жапарова аябай көп азап чекти да. Мисал үчүн бул өтө өкүнүчтүү, аябай ыплас нерсе болду да. Өзү үй бүлөгө балдарга тийишпеш керек. Бул абдан ыпластык, орусча айтканда это подло деп коет да. Бул кыргызчага которо албайсың ал сөздүчү. Мына ошондой ыпластыкка эч ким барбаш керек эле. Мисал үчүн түрмөдө жаткан киши өтө көп кыйналбайт. Мен 17 депутаттын ушул үй бүлөсүн көрдүм да, кыйналганчы. Ал эмне себептен кыйналбайт? Анткени, урматтуу мекендештер, кайсы жерде болбосун жашоо бар. Түрмөдө да жашоо бар. Түрмөдө бир нерсе, жаман нерсе, мына ошол жаткан камерасындагы дуалдар аябай кысат да ошол адамды. Акыйкатсыз жатсаң, экеси кысат. Мына ушул нерсени гана адам баласы чыдабайт, себеби бала, адам баласы төрөлгөндө эле эркиндикти каалап төрөлөсүң да. Бул жашоодо негизгиси эркиндик, анан ден соолук, калганын баарын тапсаң болот. Өлүмдөн башкасын баарын чечсең болот. Анан ошол 17 мен коллегаларымын үй бүлөлөрүн кыйналганын көрдүм. Биринчиден, алар саясатчы эмес да, ушунун баарын жеңил көтөргөн. Аябай оор, морально аябай оор көтөрүшөт. Экинчиден, акча каражаттан аябай кыйналышат. Тамак киргизип туруш керек. Ал жерде өздөрүнүн мыйзамдары бар түрмөдө. Ал мыйзамдарды эске алып туруп тамак киргизиш керек. Айгүл Жапарова, Айгүл Ташиева, Талант Мамытовдун келинчеги, баарынын мына камалгандардын келинчектерин мен бирөөсүн таштаган жокмун. Айрыкча Элнура Кулуева деген биздин журналист кызыбыз бар. Мына биз экөөбүз аябай көп көңүл бурчу элек аларга. Айгүл мени менен көп жолукчу, биздин үйгө келип турчу. Дастанбек да көп келчү, өзүнчө келчү, чоң уулу. Мен айтайын дегеним, Айгүл өтө сабырдуу, өтө билимдүү, өтө интеллигенттүү. Ошону менен бирге ал аябай жакшы эне, жароокер жар. Менимче Садырдан да көбүрөөк кордукту Айгүл Жапарова көрдү десем жаңылышпасам керек. Ал ушунун баарын чыдап, көтөрүп, мына Садырдын атасы каза болду. Мен бардым. Айгүл ошол жерде ошончо кишинин бирөөсү капа болуп кетпесе де, бул өлүм эч ким капа болуп кетпейт. Бирок ошондо дагы ошолордун бардыгынын мындай немесин албатты да, көңүлүн. Апасы каза болду Садырдын, бардым. Ошондо дагы ушул эме ошончо кишини айылда кабыл алып, кетирип, тазаланып, баарын эме кылыш үчүн аябай чоң энергия керек. Ошондо да бир кашым кабагым деген жок. Дастан каза болгондо мен аябай катты ооруп, могу сухожилие деген суук тийип калып, больницада элем. Бирок ошого карабастан бутум сүдүрөп басып калгам. Айгүлгө звонок этип, Сабырга звонок этип, мына круг барго, көлгө кете турган, ошол жакка жакыныраак кругка жетпеген жерден, огурец помидор саткан жер бар, ошол жерден барып жолугуп, эми, конечно, Айгүлдүн боздоп ыйлаганын көтөрүш кыйын болчу. Мен ошондо айткан сөздөрүм азыр эстеп кеттим. Сен күчтүү болушуң керек депчи, Айгүл. Мен күчтүү боло албайм эже деди. Баласын жоготкон кишиге никому не дай бог. Мен күчтүү боло албайм деди ал. Сен болушуң керек. Сен күчтүү болбосоң, сен сынсаң Садыр сынып калат депчи. Суранам сенен деп атып, мен бара албай калдым деп, бара албай, кийин анан бул жакта Куран окутканда бардым.
Мына ушундай оор күндөрдү башынан өткөргөн Айгүлгө бирөө жаман сөз сүйлөбөш керек. Айгүлдөй таза мен айымды көргөн жокмун. Ал бул да мындай бүгүн айтып атпайбызбы? Чындык өз убагында айтылыш керек деген сөздүн ошол темада айтылып атабыз да. Бул да чындык. Айгүл чынын деле өтө мыкты айым. Айгүл бактылуу болууга татыктуу. Мына 10 январда өттү дегенде мен Айгүлгө больницада жаттым эле. Абдан катуу ооруп оштон келгенмин. Мен бир 40 күндөй оорудум. Ошондо Айгүлгө звонок этип айттым: Айгүл, сен бактылуу болууга татыктуусуң. Садыр менен бактылуу бол. Искак Разаковдой таза иштеп берсин. Аны мен дайыма айтып жүрөм. Ал эми Дастанды айтып кетпедим. Дастан жөнүндө бир-эки сөз айтып калсам, Дастан көп келет эле үйгө. Бир эле Дастан эмес, 17 депутаттын көпчүлүгүнүн балдары биздин үйгө келип, акыйкатсыздыкты көтөрө албай жаштар да менен кеңеш сурайт эле. Мен кээде ойлоп коем, Раматылык Дастан тирүү болсо, азыр Садыр Жапаровго ачык атасын айтат эле. Ата, бул сенин душманың, бул сенин досуң. Бул жерде туура эмес болуп атат деп, себеби Дастан барын көрдү да. Берки балдары кичинекей болчу да ал мезгилдечи. Мына ошол Дастан гана чындыкты айта алат эле. Анан мен Дастанды кээде эстейм, себеби менин иштен алган, менин чындыгым үчүн иштен алган балам менен Дастан мамилеси аябай жакшы болчу да. Экөө аябай жакшы сүйлөшөт эле, кээде жолугушат эле. Себеби ал балам да боорукер, Дастандын көңүлүн алып коеюнчу деп кафелерде отуруп калышчу эле. Дастан жаш болсо да мени таң калтырчу да. Ошол атасы жөнүндө сүйлөгөндө көздөрү жайнап кетчү. Ошончолук капаланып турса дагы көздөрүнөн бир мындай немени көрбөйт элең да мындай жайнап эле турчу, ички дүйнөсү ошончолук таза экенине мен таң калчумун да. Анан абдан күчтүү жигит болчу. Духу, Садырдын да духу күчтүү, өзүчө чынында. Атадан артык уул деп коет. Атага тең уул атадан, мындай айтканда, атага жетпеген уул деп коет. Дастан тирүү болсо, Садырдан бийик уул болот эле. Мен ага ишенет элем. Жаткан жери жайлуу болсун. Айгүл, Садыр бактылуу болгула. Эч качан мындай ушактарга көңүл бурбагыла. Кыргыз эли дагы жеке үй бүлөгө, балдарга мындай жаман сөздү айтууга кандай дити барат билбейм. Мына ошону дагы биз мекендештер Фейсбукта жазат десе эле көрүнгөндө акылга сыйбаган нерселерди жазбашыбыз керек. Мен Айгүлдү аял катары, жар катары, эне катары абдан сыйлайм. Эми менин ушул сизге акыркы суроомуздун убакыта келип калыптыр, акыркы суроо берем да. Бүгүнкү күндө ошол сиз айтып аткан Садыр Жапаров, Камчы Ташиев экөөңүздөр менен мамилеңиз кандай? Мен башында айтып кетпейм, мен бардык инсандар менен мамилем жакшы. Ошол Аскар Акаевич, мен өзү Турдакын Үсүбаличтин мезгилинен бери иштеп келатам. Менин 42 жылдан ашык аткаруу бийлигинде менин тажрыйбам бар да. Мен бардык инсандар менен, менин оппоненттерим бар. Бирок мындай немелерим жок деп ойлойм да. Душмандарым жок деп ойлойм. Себеби мен жакшы көрсөм да искренне айтам, жаман көрсөм да искренне айтам да. Же туура эмес нерсени дагы менде бир жеке өзүм кызыкчылыгым жок. Ошол Турдакын Үсүбаличтен баштап иштеп келип, мен бирөөсүнө бир резюме берген жокмун. Мындай кылып койгула, андай кылып койгула деп. Мисалы үчүн Алмазбек Атамбаевдин мезгилинде мен 2 балам тең ушул Ахматбек Элдебеков, Нариман Төлеев, Садыр Жапаров, Камчы Ташиев, Талант Мамытов дей бергеним үчүн экөө тең иштен айдалган. 2019-жылы эле менин ошол кичүү балам, ошол Садыр Жапаров дегеним үчүн иштен айдалган да. Менин балдарымда да иммунитет бар да. Бирок азыр Садыр Жапаров мен ошо кичүү уулум иштен айдаганда, ал кичине түшүнбөй барыптыр, анан кийин түшүндү. Биз буну мындай эле өткөрдүк, капачылык да жок, эч кандай. Менин мамилем түз эле.
Жакшы да эмес, жаман да эмес. Мен дайыма өз убагында саясатчы катары өзүмүн көз карашымы, бул менин жеке көз карашымы ачык айтып келгем, дагы да айтам. Садыр Жапаров туура иштеп атса, президент катары туура жагын айтам. Мурунку президенттерлерге деле ушинтип айтчумун. Туура эмес болуп атса, туура эмес жагын дагы айтам. Анан мен кыргыз элине кайрылып кетет элем. Мен ошончолук көп кошоматчыларды, хамелеондорду көрдүм. Эгер ким менин фейсбугумду караса, кээде менин жүрөгүм ооруткан мезгилде жазып коем да. Урматтуу мекендештер, балдарыбызды эч качан мажүрөө, кошоматчы, хамелеон кылып өстүрбөшүбүз керек. Кыргыз эч качан коркок, мокок, дегиле кечирип коесуңар. Азыркыдай кошоматчы болгон эмес. И болушу да мүмкүн эмес. Ошон үчүн кошоматчылар эгер тегеренип алса президентти, ал президент кантип качан аңга түшүп кеткенин өзү байкабай калат. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып кетем, Садыр Нуркожоевич, айланаңды тазала депчи, антпесең болбойт. Ал эми Садыр Жапаров менен мамилем бузулуп калат экен деп, же мен ошо кичинекей эксперт деген кызмат ээлеген экен, кичинекей уулум аны дагы өздөрү чакырышып, ошол кызматынан кетип калат экен деп, урматтуу мекендештер, ошол кызматынан аны айдап салат экен деп, мен өз мамлекетиме, өз элиме чыккынчылык кыла албайм. Урматтуу Жылыскан Айтыбаевна, мынакей сиздин өзүңүздүн мүнөзүңүзгө жараша, түз айткан мүнөзүңүзгө жараша биз түз эфир куруп бердик. Рахмат. Ал эми сиздин чындыгыңыз, айткан чындыгыңыз элге түз жетти. Рахмат. Ошондой эле. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, сиздер кеп келгенде автордук программасын көрдүңүздөр. Биз эч кандай жазалмасы жок, монтаждабай түз эфирде коомдук жана мамлекеттик ишмер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылыштагы депутаты Жылыскан Айтыбаевна Жолдошованын маягын бердик. Сиздер менен мен коштошом. Саламатта калыңыздар. Тынчтык болсун, эл арасында ынтымак болсун. Бар болуңуздар, урматтуу менин мекендештерим. Рахмат.